Бүгүн биздин темабыз Кыргызстандын эл чарбасы деген теманын үстүндө иштейбиз. Кыргызстандын эл чарбасы эки тармакка бөлүнөт экен. Биринчи материалдык өндүрүштүк тармак, экинчиси болсо өндүрүштүк эмес тармак болуп экиге бөлүнөт экен. Материалдык өндүрүштүк тармак өзүнүн ичинен да бир нечеге бөлүнөт экен. Биринчиси өнөр жайы, транспортко, байланышка, айыл чарбасына, курулуш өнөр жайына, соода, коомдук тамактануу жана даярдануу мына ушундай тармактарга бөлүнөт экен. Өндүрүштүк эмес тармактар дагы өз ичинен бир нечеге бөлүнөт экен. Эң биринчи кезекте өндүрүштүк эмес тармакка илим кирет экен. Экинчи эл агартуу кирет экен. Эл агартуу, саламаттыкты сактоо, больницалар, поликлиникалар, турак жай чарбасы, турмуш тиричиликти тейлөө, жана ошондой эле башкаруу органдары. Булардын баардыгы тең өндүрүштүк эмес тармакка кирет экен. Эмне үчүн? Анткени булар иштеп, эл чарбасында акы алып иштеп кызмат кылган менен булар продукция чыгарбайт. Ошондуктан буларды өндүрүштүк эмес тармак дейт экенбиз. Эми материалдык өндүрүштүк тармактын ар бирине токтоло кетебиз. Биринчи биз өнөр жайын алабыз. Өнөр жайы өзүнүн ичинен экиге бөлүнөт экен. Биринчиси бул оор өнөр жайы, экинчиси бул жеңил жана тамак аш өнөр жайы. Өнөр жайы болуп экиге бөлүнөт экен. Оор өнөр жайы өзүнүн ичинен кайра бөлүнөт экен. Бул кандай болуп бөлүнөт экен? Биринчи бул энергетика, металлургия, машина куруу, химия өнөр жайы, жана токой өнөр жайы болуп бөлүнөт экен. Эми мунун ичинен энергетика дагы өзүнүн ичинен бир нече тармакка бөлүнүп кетет экен. Азыр энергетиканын бөлүнүшү, энергетика бир нече тармакка бөлүнөт экен. Биринчи көмүр өнөр жайына, нефть иштетүү, газ жана электроэнергетикасы. Электроэнергетикасы да өзүнүн ичинен бир нечеге бөлүнүп кетет. Биз муну билебиз. Атомдук электростанциялар, теплоэлектростанциялар жана ГЭС жана башкалар болуп бөлүнүп кетет экен. Бул оор өнөр жайынын бөлүнүшү болду. Эми жеңил өнөр жайы менен тамак аш өнөр жайы дагы өзүнүн ичинен бир нечеге бөлүнүп кетет экен. Тамак аш өнөр жайы өзүнүн ичинен бөлүнөт экен. Кант чыгаруу, эт өндүрүү, un тартуу, сүт өндүрүү, кондитердик жана балык бөлүнөт экен. Бирок ар кайсы региондун жаратылыш ресурстарына жараша бул дагы өзүнчө бөлүнүшү мүмкүн да. Андан ары транспорт өзүнүн ичинен дагы бөлүнөт экен, төмөнкүчө бөлүнөт экен. Биринчи кургактагы транспорт,
Кургактагы транспорт өзүнүн ичинен кайра бөлүнөт экен. Темир жол транспорту, автомобиль транспорту. Андан кийинки транспорттун түрү бул суу транспорту. Суу транспорту дагы өзүнүн ичинен бөлүнүп кетет экен. Бул деңиз транспорту, анан дарыя транспорту болуп экиге бөлүнөт экен. Андан аркы транспорттун түрү бул трубопроводдор же болбосо түтүк. Трубопроводдор. Бул дагы транспорттун түрүнө кирет экен. Бул өзүнүн ичинен бөлүнөт экен. Нефть проводу жана газ проводу. Өзүнчө бөлүнүп кетет экен. Андан кийинки транспорттун түрү бул аба транспорту. Жана электрондук. Транспорт азыркы мезгилде биздеги интернет. Бул дагы транспорттун түрүнө кирип кетет экен да. Анткени көптөгөн байланыштардын баардыгы тең ошол электрондук интернет аркылуу бөлүнөт экен. Байланыш бул өзүнчө бөлүнбөйт экен. Андан кийинки биздин чарбабыз бул айыл чарбасы. Айыл чарбасы биз билебиз экиге бөлүнөт. Дыйканчылык. Бул өзүнүн ичинен дагы бөлүнүп кетет. Дыйканчылык дан эгиндерин өстүрүү. Техникалык өсүмдүктөрдү өстүрүү. Мөмө жемиш жана башка. Бир нечесин алалы. Экинчи айыл чарбасынын тармагы бул баарыбызга белгилүү, бул мал чарбасы. Мал чарбасы да өзүнүн ичинен бир нечеге бөлүнүп кетет. Бул ири мүйүздүү мал багуу, чочко чарбасы, кой чарбасы, бугу өстүрүү, жылкы өстүрүү жана канаттуулар чарбасы. Жана ошондой эле териси баалуу жаныбарларды өстүрүү болуп бир нечеге дагы бөлүнүп кетет экен. Мына биз бүгүн балдар Кыргызстандын эл чарбасы боюнча маалыматтарды алдык. Кыргызстандын эл чарбасы экиге бөлүнөт экен. Материалдык өндүрүштүк тармак жана өндүрүштүк эмес тармак болуп экиге бөлүнөт экен.